Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы Бурул. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жат жазуу. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты окуучулардын орфографиялык жана пунктуациялык билимдери текшерилет, ката сулуу жазуу көндүмдөрү өнүгөт, эне тилин сүйүүгө жана аны таңызалоого тарбияланышат. Эми балдар, силерге бүгүн жат жазууда бир нече тапшырмаларды даярдап койдум. Аларга кунт коюп, көңүл буруп карап тургула. Биринчи тапшырмабыз. Кайсыл макал туура жазылган? Демек, ушул макалдардын ичинен кайсынысы туура макал болуп эсептелет? Мына ошону табабыз. Башкарганды билбеген элди бузат, бастырганды билбеген жолду бузат. Коркок коёндон коркот, жалкоо иштен коркот. Ачуу душман мындан көп. Азды жок дебе, жокту жок дебе. Мына ушул 4 макалдын кайсынысы туура? Ошону гана таап, дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Ал эми экинчи тапшырма, кайсы сүйлөм туура жазылган? Эртеңки күндүн кандай болоорун биз билген жокпуз. Өмүрлөр өткөн карларга биз ыраазыбыз. Мураттын уйкусун ачкан коңгуроо эми басылды. Баятан бери башын жерге салган чабарман эми гана өйдө карады. Мына ушул сүйлөмдөрдүн кайсынысында ката жок? Ошону гана атап дептериңерге жазасыңар. Андан кийинки тапшырма, күчөтмө сынатооч катышкан сүйлөмдү тап. Бизде эң күчтүү окуучулар окушат. Биринчи сүйлөм. Экинчи сүйлөм, Зарина агыш көйнөк кийип келди. Үчүнчү сүйлөм, Бишкек көп шаарлардан коозураак. Төртүнчү сүйлөм, ачуу чындык бир күнү билинет. Ушул сүйлөмдөрдүн ичинен кайсынысы туура жазылган? Күчөтмө сынатооч катышкан. Ошону гана таап, дептериңерге жазасыңар. Андан кийинки тапшырма, сөздүн туура жазылышын тап. Жоюу, коёр, берермин, ичерсиң. Ушул сөздөрдүн кайсынысы туура? Ошону гана таап, дептериңерге жазасыңар. Андан кийинки тапшырма, текстти тууралап жазгыла. Ушул текстти окуп, ката жазылган жерлерин оңдоп, тууралап жазасыңар. Бул текстте бир нече каталар кетирилген. Ошолорду табасыңар. Алгач текстти кунт коюп угабыз. Жүгүрүү да, чуркоо да ден соолукту чыңдайт. Булчуң гимнастикасы машыгуу менен жүгүрүүндө талап кылат. Жумасына бир жолу жүгүрүү да жакшы натыйжаларды берет. Өзгөчө жүрөк жана кан тамыр системасынын көрөтүчтөрү жүгүрүү убагында абдан жакшырат. Окуу менен да, иштөө менен да элекпиз. Бирок жүгүрүүнү унутпашыбыз керек. Демек, бул текстте бир нече каталар бар экени, тыныш белгилерден болушу мүмкүн, орфографиялык болушу мүмкүн. Ушул каталарды таап, дептерибизге жазат экенбиз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Жат жазууну эң мыкты баага жазат деп ишенем. Эмки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.